Үчүнчү негизги көрсөткүч бул сиздин психологияңыз. Сиздин психологиялык абалыңыз. Жалпы айтсак психологияңыз. Ийгиликте кандай гана бизнес болбосун, кандай гана иш болбосун, 20% бул техникалар жөндөмдүүлүк дедик, тартип дедик. Тартип бирок психология кирет, негизи жөндөмдүүлүк дейли, техника жасай билгениңиз. Ал эми 80%, ийгиликтин 80% бул сиздин психологияңыздан болот экен. Мисалы үчүн айталы, ырчы ырдашты билет, бирок өзүнө ишенбейт. Ал ырчы жылдыз боло албайт да. Спортсмен ырдашты билет, бирок өзүнүн чемпион болушуна ишенбейт дейли. Ал ийгиликке жете албайт. Повар деле ошондой да. Тамакты сонун жасайт, бирок эмнегедир өзүнө ишенбейт. Ал адам мыкты ресторандарда иштей албайт да. Чач мастер деле ошондой, визажист деле ошондой. Ошол себептен бул негизги көрсөткүч экен, бул чечүүчү ролду ойнойт экен да сиздин ийгилигиңиздечи. Эгерде сиз психологияңыздын үстүнөн иштеп турбасаңыз, аны өнүктүрбөсөңүз, анын үстүнөн тынбай аны сиз багып турбасаңыз, сиз ийгиликке жете албайсыз. Бул эмне көрүп кетели? Бул сиздин өзүңүзгө ишене билгениңиз, бизнеске ишене билгениңиз, сиздин ушул бизнесте ийгиликке жетүүгө ишене билгениңиз, сиздин деги эле бай жашоого татыктуумун деп ишене билгениңиз. Булардын баары сиздин психологияңыз. Анан сиздин психологияңызга ошондой эле сиздин ички диалогуңуз кирет да. Ички диалогуңуз деген бул эмне? Мага не повезло деп мурунку жашоону эстөө, мурунку жашоого кайгыруу, ата энебизге капа болуу, айталы дүйнөгө капа болуу, досторубузга капа болуу, баардыгына капа болуу, бул сиздин психологияңыздын артка кетиши да. Биз дайым өзүбүз башкарып көрсөк, биздин жашообузда, күнүмдүк жашообузда, мына күндө жашап атабыз, ошол жашообузда бизде кайсы ойлор көп болсо, ошолго жараша натыйжа болот экен да. Мисалы үчүн айталы, бизде күндө бирөөгөлөргө капа болуу, бирөө жок деп койсо ошого сынып калуу, чөгүп кетүү, булар кечке боло берсе, анда албетте сиздин психологияңыз барып жыгыла баштайт дагы, сиз ийгиликке жете албай каласыз да. Ал эми сиз күндө жеңүүчүнүн психологиясына аракет кылсаңыз, умтулсаңыз, мага жок деп койду, именно ошон үчүн мен бүгүн ийгиликке жетем. Мисалы үчүн 3 адам жок деди, демек азыр 4-чүсү же 5-чиси мага ооба дейт. Өзүңүздү настрой кылып, ошол настрой менен иштегенде сизде сөзсүз түрдө умтулуу пайда болот, сиз жеңүүчү боло баштайсыз да. Ал эми капа боло берсеңиз, адамдар да аны сезет. Мисалы үчүн сиз жашоого капа болгон, күйөөсүнө капа болгон, атасына капа болгон адамдар менен сүйлөшкүңүз келбейт туурабы? Алардын жанында болгоңуз келбейт. Сиз менен сүйлөшкөн адамдар деле дал ошондой болот экен да. Эгер сиз капа боло берсеңиз, адамдар ошону сезет дагы. Сиздин бизнесиңизден эч нерсе алгысы келбейт. Сизден продукция эч кандай алгысы келбейт. Сиздин бизнесиңизде иштегиси келбейт алар. Сиздин бизнесиңизге кошулгусу келбейт да. Ошол себептен сиздин психологияңыз өтө чоң ролду ойнойт экен да. Сиздин настроюңуз. Көптөгөн видеолорду биз айтып кетип атабыз. Жолугушууларды уюштура билүү деген видеодо да биз көбүрөөк айттык ал жерде. Ал жерде да көптөгөн мисалдар бар. Мен ал мисалдарды бул жерде келтирип отурбайм. Бул жерде башка мисалдарды келтирейин. Сиздин психологияңыз чоң ролду ойнойт экен да. Эми сиз кимисин багасыз, ошодон болот. Эгерде сиз күндө айталы жертва деп коет, мына жертванын психологиясын баксаңыз, бул капа болгон адамдын психологиясы да. Жеңилип калган адам, утулуп калган адамдын психологиясы десек, ошону сиз бага берсеңиз, анда сизде бул адат болуп калган болот да. Сиз күндө ошону ойлоп көнүп каласыз. Ал эми сиз жеңүүчүнүн психологиясына киришиңиз үчүн сиз күндө тескерисинче ошого каршы ойлорду ойлой башташыңыз керек болот да. Өзүңүздү мажбур кылып, өзүңүздү кыстап ойду өзгөртүшүңүз керек болот. Жана албетте сиз өзүңүздүн окружениеден болот. Сиздин айлана чөйрөңүздө канчалык жеңүүчүлөрдүн саны көп болгон сайын, жана жеңүүчүлөрдүн видеолору, сабактары, менин видеолорум мисалы үчүн, сабактарым көп болгон сайын, сиздин жеңүүчү психологияңыз ойгоно баштайт. Жана жеңүүчү психологияңыз күчтүү боло баштайт. Сиз аны бага баштайсыз да. Биз айтып кеттик, биз кимди баксак ошол күчтүү боло берет деп. Ошондо сиздин ой жүгүртүүңүз өзгөрө баштайт. Жана сиз башкача ой жүгүртүү менен иштеп каласыз да. Бул боюнча бизде атайын биздин сайтыбызды билесиз. Биздин командада иштеп аткан болсоңуз, жөндөмдүүлүктөрдү өстүрүш боюнча мен көптөгөн видеолор тарткам. Ошол видеолорду көрүп, жөндөмдүүлүктөрүңүздү өстүрүңүз. Албетте бул менин видеолорум, булар билим жана багыт берет. Ал эми жөндөмдүүлүктү сиз практикада жасап атканда өстүрө аласыз да. Анан бул боюнча сиз наставнигиңиз менен WhatsApp'та атайын бизде группалар бар. Ошол сабактарга тынбай калтырбай катышып туруңуз. Атайын семинарлар, директорлор менен жолугушуулар болот. Ошолорго тынбай катышып туруңуз. Анткени сизге окружениеде билесе, эми ушул нерсени кантип оңдосоңуз болот. Дайым жашоодо, күнүмдүк жашооңузда күндө жүргөндө сиз эмнени ойлоңуз көбүрөөк? Азыркы натыйжаны эмес, келечекте сиз эмнени жасаган жатасыз, ошону ойлоңуз да. Бул эмне окшош? Көпчүлүк адамдар азыркы учурдагы натыйжаны ойлойт да. Мен азыр кадрларым аз болуп атат, акчам аз болуп атат, эмнегедир адамдарым иштебей атат деген ойлорду ойлоо да. Бул эмне? Бул натыйжаны ойлоо да. Мына азыркы күндөгү натыйжаңыз. Сиз кече жасадыңыз кандайдыр бир ишти, ошонун натыйжасы ушундай болот. Бул эмне? Бул адамдарыңыз аз болуп атат, кардарларыңыз аз болуп атат, соода аз болуп атат, акча аз болуп атат. Жана сизге кыйын болуп атат, ишендире албай атасыз. Жөндөмдүүлүгүңүз өсө элек дейли. Мунун баары эмне? Мунун баары натыйжа. Сиз азыркы учурда натыйжаны ойлобоңуз. Сиз азыркы учурда эртеңки бир бүгүнкү кийинки натыйжаны ойлоңуз. Ошондо сиздин оюңуз өзгөрөт да. Сиз жеңүүчүнүн оюну ойлой баштайсыз. Бул эмне? Кечке эле натыйжаны ойлой берүү, бул эмнеге окшош? Бул элестетиңиз, алма бар, алма. Өрүк бар дейли, сиздин үйүңүздө өрүк түп бар дейли. Сизге өрүк чакпайт дейли, өрүк.
эмнегедир ичим оорутат, анча жакпайт, тез эле көңүлүмөн калат, өтө эле ширин, өтө эле таттуу деп атасыз. Мага алма өрүк жакпайт деп атасыз. Алма болгондо жакшы эле деп кайгырып атасыз дейли. Неге мен ата энем алманы экпестен өрүктү эгип койду деп айтып атасыз. Же болбосо айтып атасыз, өзүңүз капыл атасыз. Мен эмнеге ошо өрүктү тиктим экен, алманы тикпей деп кайгырып отуруп атасыз. Айтып атасыз, ошо өрүктү алып туруп мен азыр үстүнө алма деп жазып койсом, алма болуп калат окшойт деп жазып атасыз да, мисалы үчүн. Бул натыйжа менен күрөшүү да. Натыйжа менен күрөшкөнүңүз ушул. Чынында эмне кылыш керек? Чынында тамыр же көчөт менен күрөшүш керек, туурабы? Сизге эгер өрүк жакпаса, сиз эмне кылышыңыз керек? Алманын көчөтүн же тамырын алып келип тигип коюшуңуз керек, Ошондо гана сизге алма боло баштайт. Демек биз натыйжа жөнүндө эмес, натыйжанын себептери жөнүндө, каяктан келип атат бул натыйжа? Ошону ойлогон аракет кылышыбыз керек экен да. Ошондо биз